чалып отчетумду өткөзбөй коем, эртең шерменде кылам деп туруп, мунун мынтип кой, тигинтип кой, жеке маселелерин чече баштайт. Напси деген ошондой нерсе. Ошентип отуруп, мисалы 5000ге 7000 добуш алсаң 35 миллион сом болот экен. 5000ден ошо күнү 5000ге чыгат деп атат. 35 миллионду биз өңүңүздө эмес, түшүңүздө көрдүңүз беле? Силер көрдүңөр беле 35 миллионду? Же силер көрдүңөр беле? 450 миң долларды. Ошол акча каяктан келип атат? Эгерде бизде Chrysler чыгарган же Toyota чыгарган же Samsung чыгарган завод болсо, молодец, шуну куруп тур, акылдуу бала экен, триллион доллар тапсын дейт эле. Андай бир нерсебиз жок. Жолубузду ким куруп берет? Чет өлкөлүктөр куруп берип атат. Азыр темир жолуңарды куруп беребиз дейт. Кытайлар айтып атат. Алтын гениңди бересиң деп атат. Бу генди алган биринчи ошо генди чыгарат, поезд менен ташып кетет. Алар ташып бүткөнчөктү, товарын бияка алып өткөнчөктү темир жолдагы иштен чыгат, ишенип коюңуздар. Азыр канча темир жолдор жатат го, иштете албай эле. Анан заводубузда бирөө куруп бериш керек. Алтыныбызды башка бирөөгө иштетип бериш керек. Биз эмне мунжубузбу, келесобузбу? Ушунчалык эле кемчөнтойбузбу? Ушунчалыкка түшүп кеттикпи? Мен азыр түшүндүм да, 2000ге добуш алган адам эртең бүрсү күнү 35 миллионун кетирет болгону. А тияка барса 2700 алтын гени бар экен. Ошол 2700 алтын гени барго бирөөсүнүн лицензиясын 300 сомго алат экенсиң. Анан барып бир Кытайды таап келсең, акырын бармак базды көз кысты кылып 350 миллион сомго сатсаң болот экен. Элдин ырыскысын өзүбүздүн ырыскыбызды сатып атабыз да. Дикканчылыкты билесиздер, эрте жазда эмне үчүн? Жүгөрү себебиз, буудай себебиз. Ошону 100 эсе, 1000 эсе кайтарып алыш үчүн, туурабы? Ошол сыяктуу эле нерсе. Азыр 35 миллионду чачат, тияка барып миллиард топтоп алыш үчүн. Ошого алданбайлы. Анткени куш бар го, куш. Эмне үчүн торго түшөт? Жемге түшөт, бирок торго түшкөндөн кийин ал кармалат, кармалгандан кийин эмне болот? Же шишкебек болот, туурабы? Же шорпо болот. Же капаска камалат, же сатылат, же жүнү тутулат. Өткөндө Чоңулайга барсам, мага балык өстүргөн чарба бар экен, кайырмакты даярдап беришти. Анан тут деп атат да. Мынтип бир жем ыргытсаң келет деген. Бирок бир топко чейин балыктар тутуп түшкөн жок ошогочу. Алар болгон 3 секунд эстейт экен. Бир жол илинди, тарттың, чыгып кетти. Ой, кой, экинчи келбей эле коеюн деп айтканда 3 секундтан унутуп калат экен, кайра келе берет экен. Бирок ошо балыктар мага туттура бир 10 мүнөт, 15 мүнөттөй турду да. Ошо балыктарды элечи биздин анча-мынча шайлоочуларга караганда акылдуураак экен. Чын ошентип түшүп атат. 2000 илип койду, түштүң, чыккандан кийин жыргамак белең. Ичегиңди чубап жейт, кууруп жейт, бышырып жейт. Ошону түшүнбөгөнгө мен аябай капа болуп атам. Кээ бир жерге барып, Ыйман Нуру партиясы жөнүндө айткан да жокмуз. Добуш бергиле деп айткан да жок, бирок ушуну айтып атам. Эмнеге билесиздерби? Эртеге башыма балекет келбесин деп. Анткени жамандык болуп аткан жерде токтотпосоң, балекет сенин башыңа да келет. Балекет ылгап отурбайт. Мен Америкада окугамда торнадо деген шамал бар. Ушунда айланып келгендечи, шаарларды тегиздеп кеткен. Кадимкидей жок кылып кеткен шаарларды. Японияда окудум, ал жакта жер титирөө болгон. Мен ошол шаарда окугамын. Эми укмуш, Кудай бетин ары кылсын. Улуу Ханжин жер титирөөсү деп музей дагы бар. Цунами бир келгенде 200 миң адамдын өмүрүн алып кетип атат. Мына тоолор турат, мындай болуп кетиши кеп эмес да, жердин жарылып кетиши, титиреп кетиши. Ошон үчүн кайсыл жерде күнөө көбөйсө, жараткандын азабы келет. Мен сиздерден суранат элем, айтыңыздар, деңиздер. Анткени мына жерде кыздар турат. Жанагы 2000ге алып туруп балдарга тамак берсең, балдар жей берет, балдарга баары бир. Бирок арам деген нерсе бар го. Баланын жүрөгүн карартат дейт, зээнин бошотот, муңкуратат дейт. Кийин ташбор кылат, эртең бүрсү күнү сен тилиңди албай калса, баш бербей калса, кол көтөрсө, карылар үйүнө таштап кетсе өзүңдөн көр дейт. Ачкадан өлгөн заманда кыргыз ата-энесин карылар үйүнө таштаган эмес, азыр барып көрүңүздөр эле. Ушундай кыргыздын жигиттери таштап кетип атат, балдары чоң эле кызматтарда иштейт. Илимдин кандидаттар, докторлору бар балдарычы. Өз өмүр бою профессор болгон кишилер бар ошол жакта. Эмне болгон? Пара алып келип бере берген, акыры келип ошо отуруп калды. Бул кайтар дүйнө дейт. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт. Бул шайлоо өтүп кете берет, тигилер барып ишин кыла берет, депутаттыгы мененчи, дагы арыздарды ала берет. Бирок ошо арамдан улам элибиздин деңгээле түшүп кетпесин да. Балдарыбызды бузуп албайлы. Бир Аюби деген чоң падыша болгон. Бир да согушта жеңилген эмес, өзү алым болгон. Адилеттүүлүгүн айт. Согушта өзүнүн соперниги падыша, аны өлтүрөм деп келген 100 000 кол менен. Адам аты жок калса, 2 ат токутуп жөнөтүйген экен. Биз булган эмне кылат элек? Ап кел алдыма, байлап кел, башын алам дейт элек, туурабы? Алдыма чөгөлөт дейт элек. Ал эмне кылган? Ал 2 аты токутуп туруп жөнөтүйген. Падыша жөө жүрүп согушпаш керек. Алдына тартып келгиле депчи. Тиги падыша ушунчалык сыйлап тазим эткен экен кийин. Экөө бири жеңе алган эмес, ал кайтып кеткен, бирок өмүрүндө бир тил тийгизген эмес экен ошо кишиге. Ошол Аюбинин апасы айтып атат. Менин баламды жеңе албайсың, ару ара болбогула деп. Менин балам качан болсо умматтын үстүндө деп.
Кантип билесиң? Кандай гарантияң бар десе, гарантиям бар. Гарантияң кандай десе, мен баламды бир дагы жолу дараты жок эмизген эмесмин деген экен. Кыздарым, кийин күйөөлөргө айтабыз, Кудай багыңарды ачсын, бешиңерге ыймандуу жарлар туш кылсын, кадырыңарга жеткен, көргөндө сүйүнгөн, сыймыктанган бирөөлөр туш кылсын. Ошолорго айткыла, тапсаңар таза таап келгиле, болсо кереги жок депчи. Анткени илгерки энелерибиз айткан экен да, тапсаң таза таап кел, арамдап келбе. Анткени мен дейт, биз ушинтип айтышкан, ачкардыкка чыдайм, бирок тозоктун отуна чыдабайм деп. 2000 менен болгон тамчыдай бир маселеңди чечсең, бирок жашооңдун берекесин кетирип аласың. А тиякта океан түбөлүк дүйнөдө океан азапка туш болуп калбайлы. Ошону айталычы, дейличи, мына шайлоо тазармайынчы, коррупция жок болбойт. Кайсыл адам сизге коррупция менен баштап, тияка барып коррупция менен көрөшөт. Өзүң чалчык болсоң, бирөөнү кантип тазалайсың? Эми ачыгын айтайын, элибиз деле коррупционер болуп кетиптир. Ошо 2000'ди алган адамчы, кокуз колуна бийлик берсең, 20 миллионду желе алат да. Чындап эле колун урушка берсең, бир кол койсоң, 20 миллион берем десе, кантип азгырылбайт ушу 2000 аз кылган адам. Ошон үчүн өзүбүз тазарбай атабыз, тиякта проблема көп болуп атат. Баягы шаңкайган мени шайлап кой деген сүрөт. Же ал жерде бир нормалдуу сөз жок, байкасаңар, жөн эле бир сүрөт, балпайгандай бетине чымын консуп тайгылана турган сүрөттөр. Азыр адамдар аябай күтүп атат ошо сүрөттөр, качан шайлоо бүтсө апарып чөп жабабыз депчи. Андан башкага пайдасы жок. Бир тургушу Бишкекте 80 000 сомго чыкты. Чыгышы башка, элиши башка. 80 000 сом силерди мен сурабай эле коеюн. Мен министрдин орун басарым. Менин 4 айлык айлыгым. Айылда китепканачынын 2 жылдык айлыгы экен. Ишпей, жебей топтосо. Өзгөндө бирөө илип коеюн деп бир бечара бала. Биздин балабыз. Акчасы жок эле, бирок эптеп илип коеюнчу бирөө болсо дагы деп барган экен, ыйман-ырдуу илип коеюн деп. $500 дептир. Элиши менен $600 болот экен, чыгышы менен. Ошондой $500 80 000 сомдор Кыргызстан боюнча канча аз карасаңыздар? Эми жайнайт, айланайын, Кудай. Ушундай заманда азыр мына пандемиядан кийин экономикабыз түшүп атат. Аябай кыйын күндөр алда турат. Эл кедей болуп турган учурда ошондой нерсени ысырап кылган, бул да макруу экен. Абшүкүр ажык айтыптыр ушунучу. Ошон үчүн биз Кудайга шүгүр акчабыз аз болгондон шүгүр. Бирок биз бай партиябыз. Байлык деген башкача. Мына кыздар турат, дагы бир деген айтып берейин. Бир киши үйүнө келиптир. Аялына мактанат дейт. Мындан кийин экөөбүз байыбыз, байлыгыбыз көбөйөт. А эмнеге антип атасың десе, 150 000 сомдук жумуш таптым, айлыгым 150 000 сом дептир. Десе аял аябай акылдуу экен. Сиз туура эмес айттыңыз дептир, байыбыз деп. Биз буга чейин өтө бай адамдарбыз дептир. Мага сиз барсыз, сизге мен бармын. Үңкүрдө болсо үйүбүз бар, балдарыбыз бар, ден соолугубуз чың, жүзүбүз жарык, жүрөктө иман бар, ибадат бар, намаз бар, шүкүр бар, пикир бар, зикир бар, бардыгы жайында. Биз байбыз. Болгон акчабыз көбөйөт экен деп айткан экен. Ошон үчүн байлык деген ал эмес. Байлык деген Кыргызда байлык ал эмес экен. Чубак ажы өлгөндө ыйладыңыздарбы? Ыйладыңар да. Элмирбек өлгөндө ыйлады, Зайырбек Ажиматов өлгөндө ыйлады, бирок канча бай өлүп атат, ким ыйлап атат? Эч ким ыйлаган жок. Кыргыздын байлыгы ал эмес да. Мисалы ошол баннерлерде мисалы бычак берсең кындап бер, кындап берсең чындап бер. Берекесиз байлардан пейил менен кун кетер. Жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбө илдекер деген саптар болсо мен окуп алып жок дегенде жаттап кетет элем. Жан дүйнөмдү пайдалат эле. Жан дүйнөнүн пайдасы бул түбөлүктүү пайда. Ана мантайган беттер, балпайган беттер, анын эч бир пайдасы жок, жөн эле ысырап болуп атат да. Мен Германияда жүргөндө Меркелдин шайлоосу болуп аткан. Меркелдин бир да чоң сүрөтүн көргөн жокмун. Анын сопернигинин дагы бүт эле дубалда кичинекей анча-мынча сүрөттөр. Буларда эмнеге мынча шайлоо кызыксыз өтөт десем, алар акылдуу экен, ошого окшогон пайдасы акча кетирбейт экен. Ошон үчүн Германия өнүгүп атыптыр. Ошон үчүнчү алдатпайлы, алданбайлы. Бул өлкөнүн тагдыры. Биринчиден сөзсүз барыңыздар. Барбайм, ишим эмне дегендер бар. Кош көңүлдүүлөр бар үчүн дейт, проблема көп дейт да. Барбайм дегендер кош көңүлдөр. Бир сөз бар го, мен досумдан коркпойм, ашып барса дейт, сатып кетет. Мен душмандан коркпойм, ашып барса атып кетет дейт. Мен кош көңүлдөн корком, ошолор бар үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Сөзсүз барыңыздар, бул бир. Азан болуп калды. Токтотуп турайын эми сөздү. Анан жыйынтыктап намазга баралы. Ке, намаз азан угуп алалы. Анан кыскарталы ошо менен. Anede çoğun meşit var anede. Ova, çoğun meşit var. Barabız. Cami meşit var anede. Yanağın içinde hem namazxana var.
La ilahe. La ilahe. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La kuvvete. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahu Ekber. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابقسق مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ошон үчүн беймалды иш кылган иштин берекеси болбойт дейт. Ошого мен кыска эле кылып бүтүрөйүн анда. Биздинчи экономикалык программабыз бар. Мына эң күчтүү экономисттер бизде. Бул жигит бар го, Келчи Бахадыр. Ушул өзү орус мектепте окуган. Өзбек бир тууганыбыз, бирок кыргыз тилинде жазган каттарын көрсөңүз бул бир. Экинчиден миллиондогон карыздарыбыз чет өлкөлүктөр кечип атпайбы? Жөн эле кечпейт да. Мисалы, карыз бирөөгө карызсың, алдына барасың, эки эле нерсе суранасың. Же узартып бер, же кечип бер депчи. А бул мамлекеттерге барган, Туркияга барган, Россияга барган, Пакистанга барган, эки тараптуу дүйнөлүк банкка барган, ошентип отурупчу Кыргызстандын миллиондогон акчаларынын кечирилишине себеп болгон бала. Бизде экономисттер, финансисттер эң күчтүү. Бахадыр. Биякта Шумкар келчи. Шумкар инвестиция өзү жап-жаш бала, бирок замминистр, агентствонун директору болду. Бул билесиздер, ушул жактан чыккан бала өзү. А инвестиция тартып келиштин жолдорун аябай жакшы билет да. Бизге баары бир кээде инвестор келсе жер бербей коет мэрия, башка. Ошондо свободный зонага барып, жолдорун таап, Кыргызстанда жалдырап алып калып, канча жумуш ордундарын түзгөн бала. Жөнөкөй бала эмес бул. А эми учкунду айтпай эле коеюн. Учкунга сөз деле жок. Муну азыз деле билишет. Сөздү коргулбайм. Ошого мен айтайын деген бир сөзүм, учкун биз менен тең. Мен эмнеден эсимде калган? Мен 77-жылкымын, 94-жылы дүйнөлүк олимпиадага кеткен. Бул дүйнөлүк олимпиадага Гонконгко бара болуп кетти. Мен дүйнөлүк олимпиададан биринчисин алганмын, Бишкекте туруп эле. Кантип дебейсиздерби? Анткени мен кыргыз адабияты боюнча катышкам. Бияктан бир даалым болду дүйнөдө. А бул математикадан катышып алып, салпактап ал жака кеткен деп тамашалам мен. Эми аягында айтарым, бизде банк боюнча программабыз бар, пенсия боюнча программабыз бар, билимди көтөрүү боюнча программабыз бар. Мына алтыныбызды алдырып ийгенибиз Канадага өзүбүздүн мээбиз жетпейт экен. Ошон үчүн балдарды окуталы. Азыр эми көрүп атасыздар, депутаттардын жазган каттарын. Кудай кечирсин, бизде деле каты болушу мүмкүн. Ошон үчүн сабаттуулук өтө маанилүү. Алтын күмүштү бүгөнөт, бирок билимдүү балдар алтынды күмүштү кайра табат. Эми эң аягында айтарым, бир жигит бар экен да күн сайын арман кылат экен. Ошо адам атабыз хавенебиздин тилине кирбей эле койгондо, баягыны же дегенде жебей эле койгондо, биз кыйналбайт элек деп күн сайын дыйканчылык кылат дейт, аны кылат, муну кылат дейт, аябай кыйналат экен да. Ушу аялдын тилине кирип, бизди ушул күнгө алып келип койду. Анан падыш өтүп кетип атып, ошону арман кылган бир-эки жолу угуп калыптыр. Анан алдын алып келиптир. Аялыңды алып кел дептир, бала чакаңды алып кел дептир. Мындан ары дептир, каалагандай жаша дептир. Эң сонун бөлмөлөрдү бөлүп берем, кызматчыларды бөлүп берем, тамактарың даяр, жаткандарың мамык, кийим десең кийим, акча десең акча, эч проблема жок. Каалагандай жаша деп экөөнү бейиштегидей жашоого киргизип коюптур. Анан бир убакта дейт, экөө жыргап, аякка басат, биякка басат, уктады дейт, жуунду дейт, аял менен күйөөс. Анан тамак жей турган учур болуп калыптыр. Учур болгон экен, кызматкерлер эми укмуш тамактарды кой дейт, өмүрүндө көргөн эмес дейт. Бирден осы үйлө тоюп калыптыр. Бирок алар айтыптыр да, бир гана шарт дептир. Мына ушул идишке тийбейсиңер деп, поварлар бир идиш көтөрүп кириптир, үстү жабыкчы. Бир гана шарт, ушуга тийбейсиңер, кол тийгизбегиле дептир.
Анан аялы менен күйөөсү жеп курсагы тойгондон бир малда аялы баягыны карап турат дейт. Мындан ичинде эмне бар деп коет дейт. Анан билбейм десе, бир ачып көрбөйлү дейт. Анан күйөөсү айтты, кой, падыша айтты го десе, жок биз эмне кылмак элек, мындай бара карап эле көрөбүз да. Хорошо, кол тийгизе эле да акыры ынандырыптыр. Кармап эле көрөбүз. Анан экөө барып туруп акырын капкакты ачса, ичинен чымчык учуп кетиптир. Ошо чымчык учканын көрүп, желдеттер кирип, экөөнү сүйрөп чыгып, андан да оор жумушка таштап койгон экен. Ошондон баштап, бир да жолу адам атаны күнөөлөгөн эмес экен баягы кишич. Ошого силер да шайлоого барыңыздар, добушту бериңиздер, кимге берсеңиздер өзүңүздөр билесиздер, бирок баягы идишке тийбе дегендей добуш сатпаңыздар, болду, бүттү. Эми колду бир көтөрүп коелу. Ыймандуу. Колду көтөрөлү, мындай, баарын көтөрүп койсоңор. Мындай эмес, мындай көтөрүңүздөр. Биздин бюллетендеги номер канча экен? 3пү? 3, Жок, түшүрбөй, көтөрүп турсаңыздар. Болду, 4-октябрга чейин колду түшүрбөй жүрүңүздөр, макулбу? Өткөндө талашты ушинтип айтсамчы. Колду түшүрбөй жүргүлө деп, анын аягында силерге окшоп баксакалдар менен учурашып атса мынтип атпайбы? Кичинекей бала келип алыптыр, ассалам алейкум депчи мынтип. Аябай шустер жигит экен. Анан көтөрсөңүздөр, бул эмне деп сураса, көтөрсөңүздөр колду, бүт, сураныч баарыңар. Ойлоп жүрбөсүн, Ыйман Нуру партиясы 3000ден берет дегенде. Андай эмес. Мунун сыры мындай. Биринчиси ден соолук. Экинчиси ак жоолук. Үчүнчүсү оң соолук. Ак жоолук десе мына бой доктор тиштери көрүнүп калды сүйүнгөндөн. Иши кылып бактылуу болууга биринчиси ак жоолук, ден соолук, экинчиси ак жоолук, үчүнчүсү оң соолук. Ыйманды сактайлы, намысты сатпайлы. Жүрөктө ыйман болсочу адам оңолот экен, амал оңолот экен, амал оңолсо кадам оңолот экен, кадам оңолсо адам оңолот экен, адам оңолсо алам оңолот экен, алам оңолсо заман оңолот экен. Бул дүйнөнүн аманаты төнүн моюнда эмес, пилдин моюнда эмес, биздин моюнда. Өзгөчө Кыргызстан барго, башкага жок болуп кетсе да бара бер. Азыр карызга батып атабыз. Дагы карызга алып, айлыкты пенсияны көтөрөм дегендер чыгып атат. Бирок кийин 24 жыл кокодон алганда төлөй албасак, биринчи генди алат, анан элди алат, анан жерди алат. Алданбайлы. Чоң рахмат, бактылуу болуңуздар. Бизден өсө кечирим сурайм, Ыйман, Ыйман, чоң рахмат. Бирдекен айтам, шайлайбызбы? Шайлайбызбы? Ыйман Нуру шайлайбыз деп коюңуздарчы. Ыйман Нуру шайлайбыз. Эми бирдекен айтам, ушу менен бүтүрөй. Бир эле нерсени, макулбу? Бир адамдын жээни Америкадан келиптир да, анан сурап атат дейт. Тага канчага чыктыңыз десе, 70ке деп коет дейт. Кетиптир 5 жылдан келип, тага быйыл канчага чыктыңыз десе, 70ке дептир да. Анан чөтү эрте карай баштаган бу, адашып калды го деп кетиптир, 3 жылдан келип тага сураса, канчага чыктыңыз десе, тага айтат 70ке чыктым деп коет дейт. Тага 3 жыл мурда келдим 70ке чыктым дедиңиз, 5 жыл мурда келдим 70ке чыктым дедиңиз, 8 жылдан бери 70 боло береби десе, жээним, эркек бир сүйлөт деп коет дейт. Ошон үчүн сүйлөштүк, Эми көрөбүз көк жардан канча добуш алабыз. Бирокчу биз адептүүбүз, нысаптуубуз, баарыңар бизге добуш бербегиле. Көк жардан 85% берсеңер болот. Чоң рахмат, макул кыздарым. Бактылуу болгула. Кана бир бата кылалы. Сиңерге элек балдар ушинтип бемал өлүм куруп томат көрөзаңан сактасын бардыгыбызды туруу Раббим өзү. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар. Рахматик я Рахман. Аллах бар. Чоң рахмат. Миң кетете бир шайлоочу. Бактылуу болгула, кыздарым. Чоң рахмат. Кыздар рахмат. Жарык чыгабы, чыкпайбы?